Кылмыш фактыларды жаналарды жөнгө салуудагы ыкчам иш-аракеттер ТВ Кайгул программасында. Саламатсыздарбы, студияда Жадыра Түрекиева. Беловодск айылында өткөн апта жол кырсыгы катталып, анда жарык бергичтери жок караңгы көчөдө бараткан унаа жолго чыккан жөө жүргөнчүнү көрбөй сүзүп кеткен дешет. Айтсак, жабырлануучу алган жаракаттардан улам ордунан каза тапкан. Окуя болгон жерде ТВ Кайгул программасынын кабарчылары да болуп келишти. Sen içken arağındıçı, нормальный içkin uktun mu? Я зато ему это. Успокойся. Болжол менен түнкү саат 11-лер чамасы Беловодск айылында Мерседес үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу айтымында жолго чыкканын байкабай жөө жүргүнчүнү сүзүп кетет. Бирок кетип калбай, токтоп тез жардам кызматына кабарлап ордунда калат. Бирок тилекке каршы болжол менен унаа жүргүнчүнү оң жагы менен урганы көрүнүп турду. Алдыңкы терезеси менен сыныктарынын баары ошого далил болуп турду. Маркум болсо болжол менен 50-60 курактагы эркек киши. Унаанын айдоочусу кетип калган эмес, аягына чейин жанында чогуу келаткан жүргүнчүсү башкача айтканда жубайы менен чогуу жүрдү. Алар окуя кандай болгонун айтып берип жатышты. Каяктан келаттыңар эле? Кайсы по направлению? Бияктан келатканбыз. Он биягынан чыга калды да. Бияктан чыгып туруп эле чуркап атпайбы. Чурканын мен жакка эме тийди, эмне болду? Сиз алдында отурдуңуз беле машинада? Ооба, мен жакка отургандым да. Баскыч туруп Айдоочу эле анан баспады. Айдоочу ким эле сиздин машинаңызда? Жолдош. Жолдошуңуз, Ордуна келген жергиликтүү Кайгул милициясынын кызматкерлери айдоочунун документтерин алып коюшту. Тийиштүү кызматтар келгиче окуя болгон жердеги тартипти көзөмөлгө алышты. Ал эми жергиликтүү тургундары улам бири келип маркумду карап, кимдигин аныктай албай жатышты. Орусча деле окшошпу? Орус деле эмеспи? Одеял бар машинаңда, водитель. Сиздерге жок баштык, мушок түшөп. Апкачы жак кол. Маркум туурасында айтсак, бул күнү бир тойдон чыгып бараткан экен. Кырсык болгон жерде колунда көтөрүп бараткан баштыгы да калган. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул көчөдө мындай кырсыктын болушу күтүлгөн эле болчу. Анткени бир да жарык бергичи жок көчөлөрү кечкисин дайыма караңгы болуп турат экен. Унаадагы тормоз педалын басканы көрүнүп турат. Болжол менен 10 метрден ашуун аралыкка чейин сүрүлүп барып гана токтоптур. айтып койсоңор болбойт. Ыкчам топ келип, ордунан тийиштүү текшерүүлөрүн жүргүзүп, кырсык болгон жердин картасын чийип алышкан соң, маркумду моргко, ал эми айдоочунун наркология алып кетишти. Айтсак, бардык текшерүүлөрдөн соо чыгып, акыры жергиликтүү ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Камера. Өткөн дем алыш күндөрү Борбор калабызда да 3 унаанын катышуусу менен жол кырсыгы катталды. Болжол менен бир унаа каршы жолго чоң ылдамдыкта чыгып, алдындагы унааны сүзгөн. Анда 2 унаа тең ала салып, ортодо дагы бир унаа жабыркаган. Абдрахманов көчөсүндө, Куатов менен Горький көчөлөрүнүн ортосунда болгон жол кырсыгында бир адам каза таап, калгандары тез арада ооруканага жеткирилген. Окуя болгон жерден биздин кабарчыбыздын материалы. 15 январь түнү Борбор калабызда болжол менен саат 2-лер чамасында Абдрахманов көчөсүндө 3 унаанын катышуусу менен жол кырсыгы катталган. Ордуна ошол эле замат тез жардам кызматкерлери чыгып, жабыркагандардын баарын ооруканага алып кетет. Бирок кырсыкка учураган бир унаанын бир жүргүнчүсү ордунан каза таап, ал гана эмес, унаанын ичинде кысылып калат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары аны алып чыгуу иштерин башташат. Кысылып калган жансыз денени алып чыгуу үчүн ашып кетсе 5 мүнөттөй керектелди. Бардык аспаптарын колдонуп, тез арада аны алып чыгышты.
Болжол менен 40-45 курактагы аял кишинин жансыз денесин кырсык болгон жерден алып кетишти. Ал эми кырсык масштабтуу болуп, Абдрахманов көчөсүн толугу менен ээлеп алышкан. Андыктан ордуна келген кайгылуучулар көчөнү эки жагынан тең убактылуу бууп коюуга аргасыз болушту. Көчөдө күбөлөр да көп чогулган. Алардын бири жол кырсыгын унаасына орнотулган камерасына да тартып алган экен. Бул тасманы башына түрүп кайра карасак, Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа күбөнүн унаасын тез ылдамдыкта ашып өткөнү чагылдырылган. Мындай жеңил унаа тартипке жазылган ылдамдыктан ашканы эч кандай ченемдери жок эле көрүнүп турат. Күбөнүн унаасын ашкан соң эле күбөнүн айтымында дагы бир унаа алдынан чыгып, аны да ашып өтөм деп, анан кайра каршы жолго чыгып, алдынан чыккан Honda үлгүсүндөгү унааны сүзөт. Бул кырсыкка Honda'нын аркасына бараткан Nissan Murana да кабылат. Кырсыкты көргөн күбөлөр бул тасмада көрүнүп тургандай, ошол эле замат жардамга чуркап, 3 унаанын ичиндеги жүргүнчүлөрүн алып чыгуу аракеттерин көрүшөт. Бирок алардын бири кысылып калгандыктан ордуна куткаруучулар чакыртылат. Албетте анан тез жардам кызматтары да келип, жүргүнчүнүн көз жумганын кабарлашып, куткаруучуларга аны алып чыгууну тапшырып, башка жабыркагандарды ооруканага алып кетишет. Азырынча бул жол кырсыгына кабылгандардын ооруканага жеткирилгендери кандай абалда экени белгисиз болууда. Кандай болгон күнүдө алардын амандыгын тилеп, жана адам өмүрүн алып кеткен кырсыктын күнөөкөрү жоопко тартылат деген ниеттебиз. Ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.